Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Борбордук телеканалдын эфиринде кайрадан күндүн темасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Бүгүн биз сиздер менен талкуулай турган темабыз алиги орусча айтканда самосуд дейбиз. Кыргызча бир сотсуз эле жазалоо иштерине өтүү. Буга чейин дагы баягы сокулуктагы болгон окуя дагы буга бир чоң мисал болот. Анда жергиликтүүлөр бир үй бүлөнү башка айылга көчүрүп жиберишкен. Мына кече жакында дагы Токмокто дуңгандар менен кыргыздардын ортосунда жаңжал болуп, анда тараптардын түшүнбөстүктөрү пайда болгон. Мында дагы дал ошондой мыйзамдын үстөмөндүүлүгүн четке кагып, эл өзү эле жазалайбыз деп жаткан учуру. Мындан сырткары кече күнү эле Нарында дагы дал ушундай окуя орун алды. Анда жергиликтүүлөрдүн ортосунда жер талаштан улам чыр чыгып, ок атуу болгон. Бирок айыл эли жапырт түрөлө барып, анын үйүндөгү автоунаасын өрттөп, үйүн талкалап, өздөрүн айылдан көчүрүп жиберүүгө чейин барышкан. Бирок укук коргоо органдары учурунда барып, ал жаңжалды дагы басканга аракет кылышкан жайы бар. Бирок кандай да болсо, мыйзамдуу мамлекетте мыйзамдын гана үстөмөндүүлүгү болсо шарт эле. Мындай баягы өзүн билемдик менен жазалоо, баягы мыйзамдын четтеп жазалоо болбошу керек деп айрым эксперттер айтат. Жана дагы деги эле мыйзам чегинде бул туура эмес экендигин дагы белгилешет. Биз сиздер менен дал ушул мыйзамдан четтеп, өзү билемдик менен соттоо канчалык деңгээлде туура эмес тууралуу укук коргоочу Кылым Шамы Адам укугун коргоо борборунун негиздөөчүсү Азиза Абдыразулова айым менен талкууламакчыбыз. Саламатсызбы? Студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Жогоруда айтып өткөндөй эле, ушул өзүн билемдик менен соттоп, өзүн билемдик менен жазалоо акыркы учурларда бизде көп болуп жатат. Буга эмне түрткү болот дейсиз? Айрым учурларда ошол эле элдин ичинен айтып жаткандар бар. Укук коргоо органдарына болгон бул ишенбестиктин бир түрү депчи. Айтылгандар туура. Мен бир аз артка кетсем, мисал үчүн илгери кыргыздарда баягы кыргыздарда эле эмес, ошол эле Пакистанда, Афганистанда дейдик, ал таш бараңга алуу сыяктуу сотсуз эле эл өзү чечим кабыл алып, ошондой али самосуд кылган бул тарыхта келейтат да. Бирок ал кезде азыркы укук коргоо органдары жок болчу, милиция жок болчу, мисалы ушунбу? Эми мен ошону айтайын деген, бул илгертен тарыхта калып калган, элдин тарыхында, адамзаттын тарыхында бул көрүнүш калып калган тилекке каршы. Бирок биз мына канча жылдан бери эгемендик 30 жылдан ашып калды. Андан мурун Союздун убагында деле мыйзамга баш ийип, бизде ошондой мыйзам бузуулар, адам укугун бузуу, кордук көрсөтүү же болбосо бирөөнүн өмүрүнө кол салуу фактылары боюнча албетте мыйзамдын чегинде иликтөө жүргүзүп, сот чечим чыгарып, жазага тартып келген. Эми биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзамдар жаман эмес. Бир топ жакшы мыйзамдарыбыз бар. Бирок кеп мыйзамдардын аткарылышында. Ошол мыйзамдар кимге карата аткарылат, кимге карата аткарылбайт деген суроо коюлат. Албетте бул эң биринчи мен айтат элем, ушундай баягы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча бизде иш чабал. Бир эле күндө ошол кылмыштуулук чыгып кетпейт. Баягы Сокулуктагы окуя, Токмоктогу же болбосо Нарындагы окуя боюнча дагы мен мындай ишенимдүү айта алам, бул бүгүн эле пайда болуп, бүгүн эле элдер чыгып, ошо самосудка барышкан жок да. Бул баягы топтолуп келген натыйжасы. Айтылып келеткан эле баягы проблема да көйгөй. Айтылып эле келеткан, жергиликтүү деңгээлде чечилбей, жогору жака кайрылса чечилбей келеткан эле баягы проблема. Анан бир күнү мындай ириң жарылгандай же болбосо баягы казандын буусу кайнагандай болуп, анан жарылып чыгып кетет дагы. Элдин баягы ошол эле ишке болгон нааразычылык эмес, андан башка дагы топтолуп калган, андан башка дагы туура чечилбеген нааразычылыктардын баары ошол жерге келип чогулат да. Анан кийин ошондо анан элдер жок, бийликке ишенич жок. Эсиңердеби? Баягы факты боюнча бийлик ушундай чечим кабыл алып койгон. Эсиңердеби? Баягы неме кылмыш боюнча милициялар карабай койгон. Сот мындай чечим чыгарган деген баягы элдин чогулуп калганынан бир
бир жерге чогулат дагы, анан элдин бийликке болгон ишенимсиздиги, ишенбестиги, нааразычылыгы, анан бул иш дагы ошентип эле жабылып кетет деген баягы ички мындай ишенбестик баары келип туруп анан кийин бир чыгат да. Ошондуктан бул жерде эл самосудка барып атат деп, самосудка барды, ушул ошону башкарды деген кандайдыр бир лидерлерди эмес, баягы бийлик, укук коргоо органдары ошолордун алдын алуу иштерин кандай жүргүзүп атат деген бул чоң суроо, абдан чоң суроо. Муну эми мисалы нарындагы окуяны алалы, баягы ошо жергиликтүү укук коргоо органдарынын жетекчилери моралдык жактан жоопкерчилик тартканга акылуу? Тартыш керекпи? Эми нарындагыды мен мындай же токмоктогу ошол анык баягы түпкүлүгүн жакшы билбейм, бирок мендеги маалымат боюнча ал жерде жер маселеси болуп атат да. Анан бул жер маселеси бүгүн эле чыккан жок албетте. Ал жер маселесине жергиликтүү баягы айыл өкмөттөрү чечимди кандай чыгарган, кимдин атына чыгарган, ошо жерди талашып аткандар мурун жерге муктаж экендиги боюнча кайрылуулар болгонбу, болгон эмеспи, ошол жерде архитектуралар, госрегистрлер кандай чечимдер чыгарган, бул талашкан тараптар кимдерге кайрылган, анан кийин эч кандай чечим чыкпастан эле бир эле жер бир нече адамдарга бөлүнүп кеткенби, же болбосо бул жерде 5-6 адам жер талашып атса, ошонун эле жанында башка бир мүмкүнчүлүгү барлар чоң жерлерге ээ болуп калганбы деген мындай иликтөөлөр жүргүзүлүшү керек бу жердечи. Бул эми милиция кызматкерлеринин аракети ошол эки тарап бири-бирине мындай кагылышууга, конфликтке баргандагы аракети да ошолордун ортосуна туруп, ага чейин бул ишти ким караган? Мен бул жерде жер маселесин милиция кызматкерлери чечпейт, алардын полномочиясына кирбейт жер маселесин чечиш. Жер маселеси ошо жергиликтүү бийлик, жергиликтүү кеңеш, ошо госрегистрлер муну чече турган, эң таптакыр болбой кетип атса сот бийлиги. Ушулар чечиш керек да жер маселесин. Буга чейин эле. Анан эки тарап кагылышканда, албетте кагылышуунун алдын алуу, ошол жерде мындай жабыркагандарды азайтуу деген мындай элдер жабыркаганга апарбай ортого тура калуу, бул милициялардан сурайбыз албетте. Бирок ар бир конфликттин түпкүлүгүндө эмне турат? Канча жылдан бери келип атат ошол? Ким чечпей атат деген суроолор болуш керек да. Ал эми ошол өзүм билемдик менен жазалап жаткан тараптар же айыл эли дейбизби, алар дагы бир жоопкерчиликке тартылуусу керекпи, же алар да түшүнсө болобу? Жок, албетте тартылуусу керек. Албетте тартылуусу керек. Эми баягы балким ошол бири-бирин ыдык көрсөткөндөр эки тарап тең жабырланып аткандыр, баягы мыйзам аткарылбаганынан, баягы бийликтин чабалдыгынан, бирок эч кимге карата мындай самосуд кылып, күч колдонуп, мындай өзү жазалаганга укугу жок да. Даже үй бүлө мүчөсү деп коелук. Ата эне баласын жазалаганга укугу жок. Күйөөсү аялын жазалаганга укугу жок да. Кошуналар менен бир чырдын аркасынан бири-бирин жазалаганга укугу жок. Ошо мыйзам иштеген жерде гана тартип болот. Мыйзам иштеген жерде гана мындай чыр чатактын алдын алуу жолдору бар да. Бирок ал үчүн мыйзам туура иштеш керек. Мыйзам мындай тандап бирөөгө иштеп, экинчисине иштебеген жерде ушундай ишенбестик боло берет, мындай окуялар кайталана берет. Өзүңүз айтып калдыңыз, ошо мыйзам тандап бир жерге иштеп, бир жерге иштебей депчи. Деги эле биздеги укук коргоо органдарынын иш алып баруусуна кандай баа бересиз? Укук коргоочу катары буга чейинки болуп каткан иштер боюнча, мисалы, сиз буга чейин дагы жанагы кыйноолорду алдын алуу боюнча дагы иштерди көп алып барып келгенсиз. Ошол эле убактылык кармоочу жайлары, ошол эле аскер бөлүктөрүнө чейинки иштерди алып барып келгенсиз да. Деги эле кандай баа бересиз ушул биздеги укук коргоо органдарынын иш алып баруусуна? Мен бир аз катуураак айтайын бу жердечи. Укук коргоо органдары ким? Укук коргоо органдары бул милиция кызматкерлери, прокурорлор, ошол эле соттор дейлик, Булар ким тарабынан шайланат, кимге кызмат кылат? Ошо милиция кызматкерлери деле кимге кызмат кылат? Мына биз 2005 жылдагы март окуясын, 2010 жылдагы апрель окуясын, мына 2020 жылдагы октябрь окуяларын көрдүк.
ошол эле биз менен саламдашып, биз окутуп, биз менен чогуу жүргөн милиция кызматкерлери 2 саат мурун баягы бийликке, ошол кезде бийлигин колунан алдыра элек бийликке кызмат кылып аткан болсо 2 сааттан кийин келген бийликке кызмат кылышат. Ошол 24 мартта Акаев кеткенге чейин милиция кызматкерлери Акаевдин режимине кызмат кылып турду. Качан гана жаңы бийлик келгенден кийин, ошо жаңы бийлик өзүн жарыялагандан кийин, ошол эле милиция кызматкерлери Акаевдин бийлигине, режимине жанын бергенге даяр болгондор кайра эле кийинки келген бийликке 2010-жылы канча милиция кызматкерлери жабыркады. Бирок алар өмүрүнүн акырына чейин ошол эле баягы министр Конгантиев айтат, же болбосо академия МВДда каза болгон алиги Такырбашев, Эдил Такырбашев, баягы Никита Куш деген жапжаш 20 жаштагы балдарды айтайлык. Ошолор өмүрүнүн акырына чейин ошол баягы бийликтеги режимге кызмат кылышты. Анан кийин бийлик алмашкандан кийин бул бийликке 2020-жылда деле ошондой. Бирок бул жерде ошол биз ушинтип ушундай саясий өнөкөттөр бийликтеги турганга гана кызмат кылыш керек, бийлик алмашкандан кийин буга кызмат кылыш керек деген установка биздин баягы укук коргоо кызматкерлердин психологиясын жок кылды да, мындайынча айтканда. Алар артына кылчактап мамиле кыла турган болуп калды. Бүгүн буга айтсак, мунун айтканы туура эмес болуп калсачы, эртең мыйзам өзгөрүп кетсечи, эртең бийлик өзгөрүп кетсечи деген мындай кылчактоо, өзүнө өзү ишенбегендик мамиле болуп калды. Качан гана биздин укук коргоо кызматкерлери мен бийликке эмес, элге, мыйзамга кызмат кылам, мыйзамга баш ийем, элге кызмат кылам деп ошондой баягы саясий өнөкөттөр болуп, саясий тараптар бири-бири менен бийлик талашып, жаш балдар, жаш жигиттердин кандары төгүлүп аткан убакта милиция кызматкерлери баягы мындай ошол кезде кызматта турган режимди коргоп, анан бияка өтүп отуруп өзүлөрүнүн элге ишенимин жоготту. Элдер бүгүн деле ушуга мен мисалы үчүн мен өзүм милиция кызматкерлери мени абдан жакшы сыйлаган генералдар бар, полковниктер бар. Эже деп абдан алдыман кыя өтпөй сыйлап бүгүнкү күнгө чейин саламынан жазбагандар бар. Бирок мен ошолорду карап туруп айтам да, мына бүгүнкү бийликке ушул эле Садыр Жапаровдун президенттик убагына кызмат кылып атат. Анан эртең бийлик алмашса ушулар эмне дейт? Мурун кандай болушкан? Ошо прокурорлорду деле бийлик шайлайт да, кааласа бийликтен кетирип коет. Бул деген бизде бүгүнкү прокурорлор, бүгүнкү министр баягы милиция кызматкерлеринин үстүнөн бүгүнкү соттор өзлөрүнө толук ишене албай кызмат кылышат. Алар элге кызмат кылышпайт. Алар бүгүнкү убактылуу, бүгүнкү али бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. Любой бийлик кетет. Туурабы? Канча жакшы бийлик болсо да убакты сааты бүтөт, кетет. Бул адамзаттын тарыхында кимдер гана өтпөгөн, кимдер гана бийлик кылбаган, 60-70 жылдап бийлик кылган хандар, падышалар өткөн дүйнөдөнчү. Ошондой убактарды ойлоп 5 жылбы конституция боюнча 6 жыл бийлик кылабы? Качан гана биздин укук коргоо кызматкерлери мен элге бийлик, элдин эл үчүн иштейм, элдин кызыкчылыгын коргойм жана мыйзамга баш ийем дегенде гана бизде ошол укук коргоо кызматкерлерине ишеним болот. Эмне, мисалы үчүн мен көп фактыларды билем. Жабыркагандар милицияларга кайрылбайт. Жабыркагандар прокурорлорго кайрылбайт, сотторго кайрылбайт. Жабыркагандар бүгүнкү күндө жабыркагандардын кээ бирлери имамдарга, молдолорго кайрылып калды. Мечиттерге барып ошолордон акыл сурап калды. Кээ бир үй бүлөлүк баягы чыр чатактарды, мына ошол эле биз көп жерлерде көп фактыларды билебиз. Айыл аксакалдары эмес, милиция кызматкерлери эмес, сот прокурор эмес, ошол имамдар, ошол молдолор чечип калды үй бүлөдөгү баягы зордук зомбулук маселелери, үй бүлөдөгү чырларды ошолор чечип калды. Ошондон дагы биздин мындай артка чегинүүбүз
мыйзамга баш ийген ким бар экен, мыйзам кимге иштейт деген чегинүү бүгүнкү күндө тилекке каршы коомдо дагы, мамлекеттик башкаруудо дагы ордун алып калды да. Азыркы күндө ушул мисалы кечээ жакында эле 2 милиция кызматкери 13 жаштагы кызды дээрлик жарым жылдан бери күч колдонуп жүргөндүгү боюнча дагы маалыматтар чыкты. Эми бул балким кадрдык саясаттын дагы туура эместигинен болуп жүрбөсүн. Эгерде дегеним баягы кадрдык саясатта милиция болобу, прокурор болобу, кайсыл кызматка болсо алганда дагы ошо өзүнүн адистеген жумушун так билген жана дагы атуулуу аракети күчтүүлөрдү алуусу керек да чын-чындачы. Анан баягы тааныш билиш менен тандоо менен алгандыктан улам дагы ушундай чабалдыктар болуп жаткан жокпу? Кадрдык саясаттан аксаганда. Бул ошо 13 жашар кыз боюнча биринчи маалыматтар март айында эле кеткен. Март айында эле ушундай бир милиция кызматкери күнөөлөнүп атат, экинчиси дагы аты жөнү белгилүү болду деген маалыматтар кеткен. Бирок ошол убагында коомчулук өтө мындай маани бербегендей болуп калганбыз, салкын мамиле. Анан биз ошол эле убакта мына ички иштер министрлиги тарабынан бул милиция кызматкерлери күнөөлөнүп атат бул жерде деген мындай бир ачык аракетти да көрө алган жокпуз да. Анан бул 13 жашар кыздын проблемасы кечээ эле чыккан эмес. Мындай проблемалар Кыргызстанда аябай толуп ташып өтө көбөйүп кетти, жийиркеничтүү да болуп калды. Мисалы үчүн өгөй атасы өзүнүн баягы өгөй кызын зордуктаган фактылар, даже өзүнүн кызын зордуктаган фактылар болуп атат. Мына бүгүн эле Свердловский сотто бүгүн 8-июль күнү 16 жаштагы кызды зордуктагандарды мындай жоопко тартпай бошотуп жиберди деп азыр эле маалыматты уктум. Анан ушундай көйгөйлөр болгон убакта баягы ким күнөөкөр, аялдар күнөөкөр. Ким күнөөкөр, ошо кызды жакшы карабаган ата энелер күнөөкөр дегендей болуп, мындай аны жасаган, эми көбүнчө мындай зордук, зомбулук эркектер тарабынан алсыз аялдарга, кыздарга карата болуп атат. Ошону жасагандарды күнөөлөгөн же мынакей диний кызматкерлер тарабынан уга элекпиз. Тескерисинче кайра кийимиңерди узун кийгиле, үстүңөрдү ачпагыла, силер даже колуңар көрүнбөсүн, таманыңар көрүнбөсүн дегенге чейин айтып, бардык ушундай үй бүлөлүк чыр-чатактарды, үй бүлөлүк баягы зордук, зомбулуктарга аялдардын өзүн күнөөлөп, силер өзүңөр күнөөлөсүңөр деген дооматтарды угуп атабыз. Мына кечээ эле али Садыбакас Долов деген ушунчалыкка чейин аялдарга карата кемсинтүү менен айтты. Мына аялдардын эти арзандап, койдун эти кымбаттап кетти. Уй дагы керек болсо, уяттуу жерин куйругу менен бекитет. Эркектер силер айтышыңар керек, ай сен кимдин кызысың? Кий, узун кий деп айтышыңар керек деп, бул деген ар бир аялдын ички жашоосуна, кийген кийимине аралашкан аз келгенсип, аялдарга эркектерди каршы тукуруп айткыла силер деген, ушундай кылгыла деген мондой бир зомбулукка чакырып эркектерди. Анан аялдардын мындай аялдарды басмырлоо, кемсинтүү, уйга салыштыруу, койдун этине салыштыруу менен бул деген бизди кайсыл жака алып кетип атат, мен түшүнбөдүм да. Өкүнүчтүүсү, ошол адамдын айтканын мына алиги Шайлообек Атазов деген депутат колдоп атат. Анан мен ошо депутаттын Свердловский районундагы шайлоочу аялдары менен сүйлөштүм, алар жолугуп айтып атышат. Бул дейт, бул баягы депутаттыкка өзүнүн талапкерлигин койгондо ошол Садыбакас Доловдор жетелеп жүрүп, муну ар бир мечиттерге барып, бул мектептерде кыздарга жолук салууга, уронуп келүүгө мен мындай мыйзам киргизем деп ошолорду жолуктарды оронгонго каршы болгондорго болгон директорлорду ташбаранга алдырамын деп убада берген деп айтып атышат да. Ошол эле шайлоочулары ушундай кылып жүргөн деп. Мына Шайлообек Атасовдун акыркы демилгеси кыздарды сыртка чыгарбай коюш деген, бул деген демек ошол диний
чөйрөлөргө, диний кызматкерлерге берген убадасынын башталышы катары мен кабыл алып атам да. Бул боюнча да биз Шайлоок мырзанын өзүнө суроолорду берип көрөбүз кийинки эпирлерде. Ошол жанагы милиция кызматкерлеринин кадрдык системасы боюнча кичине оюңузду айтып кетсеңиз. Кадрдык системасы мындай болуп атат да. Азыр мына мен июнь ичи Чүй областынын баардык роодуларын, Бишкектеги роодуларды кыдырып, бир топ милиция кызматкерлери менен мындай неформальный сүйлөштүм да. Чынында баягы өзүнүн иш стажы 20 жыл, 25 жыл болуп мындай токтолуп калган жигиттер эже биз ушу дагы бир 2 жыл, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин отставкага кетем, мен эптеп пенсияга чейин иштеп алайын. Эптеп пенсияга чыгып алайын дегендер болуп атат. Мына академия МВДны бүтүп жаңы жумушка алынгандар ал жердеги айлык акыга дагы, ал жердеги жүккө дагы мындай немеде чыдай албайт экен да, айлык алымсынбайт экен. Ал жердеги мисал үчүн бир участковыйга мисал үчүн 3000 адамды населенияны тейлегенге мындай максимальный ошондой нагрузка болсо, жүк деп коелу. Кээ бир жерлерде 10 000, 12 000ге чейинки нагрузка бар да, ушу бир эле участковыйга. Анан алардын мектептерде бир айыл менен бир айылдын аралыгы 70 километр болгон жерлери бар. Бир айыл менен 25 километр болгон жерлери бар. Анан мындай компактный жашаган эмес, айыл-айылдарга ошо бир 4-5 айылды бир участковыйга бөлүп коет. Ал участковый керек болсо, ал айылга бир айда бир жолу барганга аларга бензин керек, аларга транспорт керек дегендей. Анан мындай алар жумушка алгандан кийин шарт түзүлүш керек да. Ошондой шарт жок. Мына иден деп коюп, али жаш балдар менен, балдардын мектептерде деле проблемалар болуп атпайбы? Суицидтер болуп атат. 4-5 мектепке бир неме алиги инспектор по делам несовершеннолетних. Кайсы малды жетчү? Анан мисалы үчүн ошол эле нарындын акталасын алайлык, же болбосо тиги тогуз тороон алайлык. Ал жерде бир айыл менен бир айылдын аралыгы тим эле алыс. Анан көбүнчө ошондой жолдун жаманы эмес. инспекторлор, ошо жаш өспүрүмдөрдүн иши боюнча инспекторлор аял кишилерди алышат. Ошактардачы жаш баласы менен жаңы төрөгөн, аларда же өзүнүн немеси мындай транспорту жок. Бир айылдан бир мектептен бир мектепке баргандын өзү азап. Анан албетте иш ошондой болот. Албетте алдын алуу, баягы профилактикалык иштер жок да. Анан биз айланып келди. Милиция кызматкерлерине билесиңерби, алардын иши негизинен эл аралык стандарт боюнча дагы, эми биздин Кыргызстандагы абал боюнча дагы алардын иши профилактика болуш керек. Алар мисалы үчүн ошо 3000 население бир 700-800 үй бүлө дейлиги. Ар биринде 4-төн 5тен болсо 700-800 үй бүлөнү ар бир үйдө кандай проблема бар? Бул үйдө кайсы үйдө мигранттар кетип, балдары бирөөнүн колунда калган? Кайсы үй бүлөдө арак ичкендер бар? Кайсы үй бүлө көбүнчө баягы үй бүлөлүк зомбулук менен тез чакырып турат? Деген ошолорду караганга убакыт жок. Участковыйларда убакыт жок. Аларга баягы сотко чакыруу повесткалерди таркатышат. Армияга чакыруу убагында түздөн түз участковыйларга милдет жүктөрүп койгон, баягы армияга жаш жеткен балдарды повестке жөнөтөт да. Ооба, повестканы жеткизиш керек. Анан кийин ал балдар, мисалы үчүн Кыргызстанда эмес, Россиялап жүргөн болсо, каерде, Россиянын кайсыл жагында, ошону тактап эле ушу баягы жазгы, күзгү армияга чакыруу убагында булар ушу военкоматтын ыктыярында болуп калат да. Сотко чакыруу убагында ушулардын ыктыярында болуп калат. Айыл аксакалдары менен иштеген да ушулар. Ошондуктан буларды мындай ишине эмнеге жоопкер профилактикага, немелердин кылмыштын алдын алуусуна болуш керек да. Ал эми кылмыш жасалган болсо, жасалган кылмыш менен баягы кылмыштуулукту иликтөө отделде бөлүмдөр иштеш керек. Ал эми кылмыштын бети ачылгандан кийин тергөөчүлөр иш алып барыш керек да. Анан баардыгын эле мынтип неметип коюп, ушул эле Бишкектин баардык роодуларын кыдырганыбызда айтышты. Бир следовательге бир айда мындай бир 3-4
иш болсо ошонун бетин ачканга эми жетсе, а буларга 30-40 болуп кетип атпайбы? Күнүгө бирден кылмыштын бетин ачыш бул деген өтө эле оор. Анан кийин биз таарынганыбыз милициялар арыз жаздык, карабады. Мисалы үчүн телефон жоголуп кетсе, бир кою жоголуп кетсе, же болбосо көчөдө бирөөнү сөгүп коюп кеткен болсо, ушул арыз жазылса, булар каралбайт. Каралбай эле калат, аны караганга мүмкүнчүлүгү деле жок. Анан баягы биз башындагы айтканга кайра кайтып келсек, ишенимдин жоголгону милицияларга. А буларга арыз жазган менен баары бир карабайт деп барып туруп, анан жарандардын баягы самосудка баргандары чогулуп туруп ушундан келип чыгат да. Ошондуктан бул жерде милициялар деле күнөөлөй берген дагы менимче мындай бир тараптуу болуп калат да. Кээде алардын да күнөөсү бар. Бирок аларга иштөөгө шарт мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Анан баягы 13 жашар кызга кайра кайрыла турган болсок, бул жерде кандай десем, ошол кызматкерлердин иштеген ишине көзөмөлдүн жоктугу. Анан алар тарабынан даже сөз жок. Бул мындай кандай десем, өзү мен жоопкерчиликке тартпайт мени эч ким дегендиги, баягы жаш кыздын алсыздыгынан пайдалангандыгы, ал кыздын да үй бүлө шартын биз иликтеп көрдүк, билебиз. Атасы бир нече ай бою, бир 8 ай, 9 ай Россияда мигрант болуп ошакта иштеп жүрүп калыптыр. Апасы бөйрөгү ооруп, бул ооруканадан чыкпай, анан бул кыз мындай өзүнүн улуу, бир нече жаш эле улуу агасы, эжеси менен эле өзүлөрүнүн мындай күндөгү жашоосу менен алек болуп калгандар да. Анан эми баягы кулакчын деп коет. Эми кулакчын дегенди эмне, бул наушникти айтып атышы, наушник деген. Эми ал наушниктин баасы андай өтө кымбат болсо 1000 сом болор. Болбосо өтө кымбат, өтө мындай жакшы фирманыкы болсо, болбосо бул 200 сом менен 300 сом, 400 сомдун аралыгындагы эле буюм. Эми ошол үчүн сен 100 000 акча беришиң керек, анан сен мынча жылга камаласың дегендин өзү билбейм, мындай сөз жок да. Өзү кылмыш. Бул анан баягы неме превышение должностной полномочия деп өзүнүн кызмат абалын жогорулаткан деген коюлуп атпыр. Жок, андай эмес. Бул жерде зордуктоо фактысы бар, жаш кызга карата зордук көрсөтүү фактысы бар, коркутуу фактысы бар. Балким бул кыз колдон колго өтүп кетип атат. Баягы кароолчу биринчи кызды кармап алган. Андан кийинки ошол Дордойдун немеси кызматкери, андан кийин баягы ошол инспектор по делам несовершеннолетних бул жерде уюшкан кылмыштуулук болуп атат. Өтө мындай чоң кылмыштуулук болуп атат. Анан мен бул жерде бир нерсеге аябай нааразы болдум. Баягы ошо баягы кулакчын деп атабыз, баягы наушникти сатып аткан аял эле киши экен го. Аял эле киши экен го. Эми ошону уурдаптыр, кармап алыптыр. Эми колундагы ошо наушникти кайра алып, мындай кылба, эмне мынтип жүрөсүн, апаң каякта, атаң каякта деп мындай бир энелик, аялдык бир мындай мамиле кылбаганына мени өкүндүрөт да. Анан ошол баягы кароолчу дегенди чакырып, тиги кызды ошонун колуна өткөзүп берип атпайбы? Бул деген ал кароолчуну эмне чакырат? Кароолчунун ал жерде кандай тиешеси бар? Ал мамлекеттик кызматкер болбосо, ал ошончолук эле наушнигинен тим эле мындай бизнеси жоголуп эле таптакыр эле банкрот болуп кетип атса, мамлекеттик органдар чакырбайбы? Кароолчуну чакырып бербесин. Анан кароолчунун, ал деген кароолчу мамлекеттик кызматтагы эмес, ал жоопкерчилик эмес, ал бир мындай грузчик болуп жүргөн эле неме экен. Анын жоопкерчилиги жок да. Тиги аялга мен өтө нааразымын. Ким болсо дагы анын деле кыздары бардыр, анын деле үй бүлөсү бардыр, бирок мындай тиги кызды деле ойлонуп койсо болот эле да, кимсиң кызым деп. Кандай болуп атасың дегендей. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ар дайым мыйзамдуу мамлекетте мыйзамдын гана үстүмөндүүлүгү болушу керек дейт. Мени коргойм деген милиция мени коргош керек деген түшүнүк сөздөрдө болуш керек.
жанагы талапкылардан мурда шарт түзгөнгө дагы аракет кылганыбыз абзел. Ошол эле учурда түзүлгөн шартка жараша элге ак кызмат кыла турган укук коргоо органдарындагы бул түздөн түз адамдыктагы, мыйзамдыктагы милдети болуп эсептелинет. Ордан оолак кырсыктан алыс туруңуздар.